berişkeyle koşa gözü dep durup bana 1000 so'm pul bergen bunu çay içip ketdim dep. Kamçılık taşıyıp mı? Kamçılık taşıyıp. Allah razı olsun. Dostlar, assalamu alaikum. Bugün Baymunduzda жүрөm. Аттын күчтүүсү. Линиясы дагы өтө жакшы. Көктө турбаптыр такыр. Кичинесинен курукта экен. Анда сөздү бул жака бурсак, бул аба менен тааныштырып, историясын баарын айтып берсе. Аба кандайсыз? Жакшы. Тынчсызбы? Өзүң жакшы келдиңби? Жакшы, жакшы. Аба атыңызды тааныштырың биздин көрүүчүлөр менен. Мен Baymunduz айылынан болом. Мурза Палбандын баласы Жүмөк деген. Baymunduz айылынан. Бул авам асты миллиондон нары аттарды сатып жүргөндө угуп калабыз. Кандай аттар колдон кетти аба? Ушулар жөнүндө кеп кылайлычы. Акырында тааныштырайлы ат менен, Эми менем Ханын уругунан бир инилерден алдым эле. Ханын уругу деп саткан өзү негизи. Анан кийин ар нерселерди сүйлөдү эми. Кудайга шүгүр, ошо Ханын уругу менин колуман келип, кыштысында Өзбекстанга $12,000 сатканмын. $12,000. Ал эми канча жыл мурун ага? Эми так, быйыл 24 болсо 18-жылы саттым окшойт. 2018 саттыңыз. 12,000 Адамдагы быйты деген күчтүү улакчы, күчтүү аттардын уругун кармаган ини мен алдым эле. Ханын уругу деп экөөнү саткан мага. Экөөнү алып келип, кулунун алып келип тарбиялап, кыштысында ошо бирөөнү ошо $12,000 Өзбекстанга саткан. $12,000. Бул миллион ашып кеткен экен да? Шүгүр эми насибинче болгон эми. Жакшы. Анан бул демеге кайтсак, атты тааныштырайлы. Ат буйруса жаштыгынан сиздин колуңузда. Кулунунан 6 айлык кулунунан колумда. Анда ушуну тааныштырайлы. Бу сиз дагы илгертен күчтүү линияга басым жасап, линиясы бар аттарды кармап келген экенсиз. Кудайга шүгүр. Бунун дагы линиясы Сургоюнга барат дедиңиз, Бул эми Ачыда Айталы деген бай бар. Ошонун көк аты өзү ушу 500 жомдон кеткен. Ушул айылдан кеткен. 500 жомдон Садир деген менин бажа болуп кетет эле. Ошо Садирден бажадан Айталы ака алып, Айталы ака чаап үйүргө коюп бизге 17 жашында келди окшойт чагында. Айталы аканын ошол көк аты. Анан бизде бу жерде Нур Султан деген менин аяшуулум коюп, ошонун биринчи кулуну. Эки эркек түшкөндө, эки эркек түшкөн. Бунун энеси Дакан, атасы Айталы акадагы көк Сургоюндун уругунан. Эки тараптуу линиясы бар экен да. Линиясы бар. Жакшы. Анан Нурсултан 1 жыл койгондон кийин Ачыдагы Халверди алып кетти. Халверди Раматылга өтүп кетти эми. Халвердин балдары койду үйүргөн. Кандай кулун түштү экен мен көрбөдүм эми чын айтыш керек. Ат карыды. Ат карып азыр кимде экенин билбейм атты. Демек түгү Айталы акадан келген ат. Айталы акадан келген. Айталы ака бирок бизден Baymunduzdan алып кеткен. Жок, 500 жондан алып 500 жондан. кеткен. 500 жондан алып кеткен. Жакшы. Далил дагы так болду. Азыр бунун жашы кандай болуп калды? 2 асый. 2 асый. 5 жаш. Жазга 3 асый. Жазга 6 жаш болот. Мен Ошо кыштысында курукта байланган бойдон курукта турат. Анан бул суутулбады, балдар жок болуп суутулбай улак көрбөдү. Улак көрбөй калды. Суутмайынча салсаң ат бузулат эми. Баа чыдап, кармап, ушул убакка алып келдик эми. Бу небереңиз дагы Россияга кетти. Эми баа тирилик экен, турмуш экен.
Mesela ketip atatım. Bu attın ömrünü ötkürmesden bir jakşı adamga toora gelse, үйrötüp nime kılbasa, tarbiye alabasa, oşol adam çap, şu palanca At berdele dep жүрөт да. dep suyunup çapsa, biz kursam bolobuz deyim. Жакшы. Biz suyunuş kerekmiz. Азыр мен атты бир айланып көрсөтөйүн дагы маекти булайлы. Бул авам бул Сургоёндун дагы кантип келген баарын билет экен сурайбыз. Мына кабак башы достор. Сургоён энеси Дакан. Мойну, көкүрөгү, буту колуна таза, ишик жок, травмасы жок экен. Арка тарабы тияктары таза тебеленген жери жок. Инем ошол жака түз бастыра, арт жагынан дагы көрсөтөйлү. Чатка аяктары мынакей. Чынында мына күчтүү жылкы экен. Буту колу, казыктары баары жакшы экен, жайында экен. Болду инем ушундай токто. Аба бул Сургоён тууралуу дагы айтып бербейсизби? Мен деле ошол аксакал кишилер менен бирге отуруп, Фрунзе колхозунан Жакып деген аксакал кишибиз бар эле, жылкыны сүйгөн, убагында өтө жакшы сыйлаган, жылкыны көбөйткөн Жакып деген аксакал бар эле, кайтыш болуп кетти. Жай. Мына биздин палваныбыз Полотбек агамын экөө дос болуп жүрүп катташып жүрдү эле. Анан бир күнү чакырып калды Жумабек. Şu сага айта турган бир немен бар. Sen дагы ат жакшы көрөсүң деп анан экөөбүз жолугушуп мал базарда отуруп. Бул эми Сургоёндун тарыхы ар ким арынса деп айтат эми. Ошо Жакып аксакалдын айтышы боюнча мен айтып берейин эми. Бул Жакып аксакалдын атасынын атасы Боз деген Өзбекстанда кыргыздар жашаган айыл болгон экен. Atası, çoğun atası bay kişi olgan eken değil mi? Koyu köp, bay kişi olgan eken. Oşol vaktlarda kolhoz tüptölüyken hem kolhoz boluyken revolüsyon olgan ben bilbeyim ayalacağım. Şarkan degen yer var Özbekistan'da. Şarkan'da şol Malbazar'dan ötüp ketibassa çoğun bir tıtta Çoğun direkti araba üstündeyken ошол жерде байланып турган жеринен чоң атасы саяпкер киши болсо керек көрүп калып атты көрүп калып ат жагып калып базардан аттын эгесин алып чыккыла сүйлөшөйүн деп алып чыгып анан ошол убакта ачарчылыктан кийин мен ошол убактарда эми кыйынчылык замандар болгондо баягы дан жетишпей бала чакалардын үстүндө кийими жетишпей дегендей ар ким ар кандай тирлик кылышканда ошондо айткан экен чоң атасы ошо данын алып берейин ал убакта пут деп айтчу экеним баягы 100 килограмм буудай алып берем деген ордуна ошо 100 пут деп айтылса керек деп Жакып аканын сөзү боюнча 100 пут дедим канча килограмм болот билбейм эми 120 килограммдыр 130 килограммдыр анан ошентип сүйлөшүп базардан каалаган атты танда мен алып берейин бул атты бер деп ошентип сүйлөшүп макулдашып анан атты ошо Боз деген жерге кыргыздар жашаган жерге жер төлөгө алып келип киргизет экен 1 жыл карайт экен чыгарбайт чыгарбастан малкананын ичинен ана кийинки жылы чыгарайын десе эшикке батпай калып малкананын эшигин бузуп анан чыгарган экен күрөң ат болгон экен анан ошентип чоң атасы кармап улактарга чаап жүргөндө колхоздоштурулуп калат окшойт Жакып ака жылдарын айтпады мончанчы жыл деп айта албады анан колхоздоштурган маалда Жакып аканын чоң атасын кулак кылып коюндагы ат жылкыларына мал койгондо ошондо Фрунзе колхозуна Кызылай колхозу болобу по-моему ошондо ошол убакта колхоздо түптөштүрүлгөндө атты кулак кылып алып койгондо анан Токтогулдан келген
gelip kalgan giyin göçüp ketdi. Atlar esmen çıkıp turat. Oşol aksakaldardın biri жылкычы болуп үйүргө койгон экен. Колхоздун үйүрүнө. Ошол атты. Ошол атты. Ana. Ошондо беш кемпирдин сараты деп, беш кемпирдин сараты кулун туулат экен. Анан кийин беш кемпирдин сараты биз анда жаш бала элек беш кемпирдин сараты деп угуп жүрдүк кийин. Беш кемпирдин саратынан бир көк ат туулат дейт. Ал эми şu Kazakistan жака bir жака сатылып качып келген деп айтылат. Аны Jakov ekenin eşi onca şonday olur. Ondan keyin beş kempirдин saratından şu düşe aksakaldın kök at tuğuladı eken. Düşe ekenin kök atından surgoyon tuğulup surgoyondu kök almada Adanaka'dan Rasul Hacı degen mağız alatılı pazar kurgundu. Mağız alıp Türkiye'ye jönötken kişiler jakşı kişi oç, azı kişi oç. Mamilesi daha jakşı, adamgerçiligi daha jakşı. Ayavay, miman dost kişi oç. Rasul Hacı. Köz bir toğanday ol öyle işleşip yürüdük. Biz 2 yıl koygandan keyin Adanaka'dan alıp gelip 2 yıl koygandan keyin Kızıltuğ'da puzzle, Üzür, Emil degen işe meni Sakıl dep koyuz, azı salkın çaykanası var o şeyde kolman karma alıp attı alıp veresin sağa bir kulun veremiz dep puzzle'lar oşontup beni basıp alıp ana Rasul Hacı'ya aytsam mayli satalı biz hem kulunlarını aldık. Bizden başka hem faydalanış gerektir de ben puzzle'ga satılgan 100 minge surgoyan özü. Puzzle havanı surgoyandı siz vergen ekesizler. Ha men orta koşup ben alıp bergem. Ben özüm ne işine orta koşup alıp bergem. Жақсы. Alıp verip puzzle 3 yıl yürge koydu okşaydı. 3 yıl kulununu aldı. Biroq erkek kulun jakşı düştü puzzle'a barganda. Bağı jakşı oldu. Jakşı düştü puzzle jakşı ele. Puzzle akadan köp ketdi da surgoyondun baldары. Şu erkek kulunlar jakşı düştü. Bağı jakşı olgan okşaydı. Biroq surgoyon bizden 19 yaşında gitti şunday da. 19 yaşında gitti da. Şu 21 yaşka varganda 22 yaşka varganda neme oldu da kaza taptı at ahırı öldü at. Biroq puzzle jakşı neme aldı, kulun aldı. Köp şeylerge berdi. Puzzle akadan kelgen dep köp жерде айтса. Puzzle'ga men alıp bergem orta koş. Puzzle dostum eledi. Жақсы. Ошол эми ошондой историясын şu Jakov aka jay jannatda olsun şu. Sen narkı verirken hemen jakşı neme kılgansın men aytıp bereyim dep aytıp bergen neme. Sen daha başka birelerge aytıp kaltırdı var. Sen daha kolundan gelse usulunu esinden çıkarmay surgoyondun tüpkü nemesin elge aytıp жүрсөң jakşı bolat ele dep Jakov aka rahmatullah ошентип айткан. Ay Allah razı olsun. Okey. Мына ушундай сургоyon кантип биздин тарыхыбызда калган мына төкпөй чачпай барын айтып берди. Allah razı olsun. Rahmat. Бул биздин биринчи эле чыгарылышыбыз болбой мен дагы келип турайын үйүңүзгө кабар алып, Rahmat. Аттарды кантип тапташ боюнча сурайлы, элге айтып бериң. Бул өтө назик маселе да бул. Азыр көпчүлүгү ат кармап калды, суу түштү билбейт да, бузуп алып атышат. Semirtiş 60 günde semiret. 60 günde. Anan semirtip alasın, soğutuşu neme gök güç gerek. Gök vakt gerek. Vağında bastırıp, vağında uzatıp bastırıp, dökümünde bastırış gerek. Çağıp hayra toktatış gerek. Oşanti çozup uzatıp 15 kilometre, 17-18 kilometrege çeyin bastırış gerek. Ondan geletganda dağı türk atıp bunun nemesi köpten Ошолор тууралуу кенечиликте сүйлөшөлү. Кудай берсе. Өмүрүңүзгө берек болсун. Рахмат чоң. Өтө жакшы чыгарылыш болду мына. Элге пайдалуу. Сургоyoндун тарыхындагы ар кимден чала була. Сиз айттыңыз го, чоң арабада байланып турган экен. Угуп келгем аны. Бирок мындай толук немесин уга эле келем да.
Jakub aka bolbosa men delе bilbeyt elem dedim. Ha. Jakub aka ököz göңүлүбүз öte jakyn эле. Жолугушканда бир тууганда жолугушуп, анан şu жөнүндө мен сага айтып берейин, отуруп алып, сен эми атты жакшы көрөсүң иним деп отуруп айтып берген жери ушул эми. Менин өзүм аны токуган жок, жерим жок, башка кылганым жок. Аманат кылып өткөзүп берген экен да. Аманат кылып өткөрүп берди эле, раматылып өтүп кетти Jakub aka. Жакшы киши болчу ай. Жай жаннаттан болсун. Ава, эми бул Сургоёндун баасыны канчага коебуз? Ойлондуңузбу? Аны ойлонгонум жок эми. Эми аны жашырганда эмне? Сургоёндун дагы бир немесин айтып берейин сага, белгисин. Сургоёндун алдыңкы путу тойтук болот эми. Кээ бирки балдарында эки жагы тең ич тарабына карап турат. Эки тарап. Сургоёндун өзү ошондой эле. Негизи эле ичкериге тойтук бул палван аттын немеси дейт го, сыфаты дейт. Ооба, эки алдыңкы путу тең ич тарабына тойтук болот. Сургоёндун өзү. Анан кээ биркисиники бир эле путунан кичине тойтук жагы билинип турат. Белгилери бул. Белгилери. Мен билген ошол эми. Сургоёндун себеби Расулла Ажыбынын ошо ишканасында 2 жыл кармадык, улактарга бардык. Мами палван чапкан. Муну азыркы биздин атын унутуп калдыңыз окшойт, а? Жок, муну аны сен деле билесиң, муну ошонун улагын апарып чаптырткам мен Мамиге. Чоң улак болду беле? Оо, өтө чоң. Ой, муну аны жазбай турбу. Ташип улак бергенде Сургоёнду Мами чапкан. Сургоён 200 метрде келатканда ошо Актоокто Мусы палвандын баласы жетеле коюп Сургоён жыгылып түшкөн ошондо. Кошогүз дегенде. Кошогүздү бербей койгон. Мен анан мындай дөңсө жерде, бийик жерде шамалдатып келейин деп чыксам, ким дедиң азыр? Дедик. Ташип. Аты ким эле? Камчыбек. Камчылар ошо достору менен дөңдө отурган экен. Сургоён деген ушул экен да, ооба деп келип беришке эле кошогүз деп туруп, анан мага 1000 сом пул берген, муну чай ичип кеттим деп. Камчыбек Ташиппи? Камчыбек Ташип. Алла разы болсун. Азырда. Жашырганда менен. Ооба. Жакшы. Ошондой Сургоёнду ал жылкы башка жылкы эле эми. Эми бул эми неберелер эми. Неберелери. Жантары. Жакшы. Бирок бунун эне тарабы дагы Дакан экен го. Дакан менен Сургоёндун тарыхта эч кандай айырмасы жок да. Бул Кыргызстандагы 5 ат десем 5 аттын экөөсү ушулар да. Кыргызстандагы. Тарыхы боюнча эң күчтүү 2 ат ушулар. Сургоён өзү негизи Сургоёндун уругу 3 асыйга чейин чоңое берет. 3 асыйга чейин чоңое берет. Узара берет, бийиктей берет. 3 асыйдан кийин токтойт. Бунун уругу өзүнчө башка бир неме да, Кудайым. Башкача сыфаты бар дедиңиз. Аба бу баасыны айтабыз белге? Ачык эле? Билбейм эми эмне деп айтышым деле билбейм. Эми бир бааны айтың. Анан биздин көрүүчүлөрдөн чалат, анан келип дагы көрүп, анан содалашасыздар. Мына аттын күчтүүлөрүн саткан экенсиз буга чейин. Буйруса? Ат жемге толуп бүткөн 3 жылдан бери. Курукта турат, жемди бир күн да үзгөнүм жок. Өзүңүз карадыңыз? Өзүм карадым. Балдар эми талаада болуп өзүм карадым. Россияда болуптуң, Россияда. Өзүм карадым. Жакшы. Азыр болушу ушул эми, ушул. Турушу ушу балам. Наке. Сургоён, энеси Дакан. Достор. Тартып алды. Көрдүңүз, сол путун сал ичине алып турат да, көрдүңүз, үч тарабынан мындай болуп. Тойтуктайсызбы? Бир путун нактай атасын тарткан 2 путун тең алдын алып турат. Эгер нактай атасын тартса 2 путун тең киргизип неме болуп турат экен, тойтук болду. Достор, Сургоёндун маалыматы болду. Лайк басып, ой пикириңиздерди жазып калтырасыздар. Буйруса,
Бул авыма дагы да көп келем. Ат тууралуу көп пайдалуу нерселерди Мындай- силерге алып берем. Uzun çatkayağın neme olup böyle çatkayağın karaydı. Чаткаягы акыйкаттан мына өтө кенен экен. Böyle uzatsan ona da 2 metre bastırıyor. Достор, базар коргондобуз. Паймундуз. Айында. Ава, бу басыны канчага коебуз? Yemi bu hem ne de şimdi bilmiyorum 400 desem olsa gerek hem 400 hem Aa, çavulbagan hem çavulup dana çavulup yürüp elden bari bilse çoğura kaçsam olur. Hem bunu özü üretip alsa Allah razı olup mazagıl çavat. рахмат айтып Jiligi tolup жатсаң. kalgamın. Cemge uyup kalgan jiligi. Алла разы болсун. 400 миң. Pıştısından kurukta tırat. Kökke koymadım benim. 400 миң сом, достор. Келип көрөсүздөр, үстүнө минип көрөсүздөр. Өтө мындай белдүү, даяр нерсе экен. Суутуп эле нар жагына аракеттин кыла бересиздер, достор. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.